Assalamu alaikum бардыгыңыздарга. Кандайсыздар? Чемпион менен жеңилген адамдын айырмасы эмнеде? Жеңилген дегенде албетте чемпион бул биринчи орунду алган. Андан бир аз гана миллисекунд, керек болсо секундка жетпеген өлчөмдө убакытта артта калып калган адам ал экинчи орунга ээ болду, чемпиондук титулга ээ болбой калды. Эми караңыздар, бардык нерсе дюйм, миллисекундтан турат. Ошол кичинекей болгон миллисекундтар бүгүнкү күндө секундтар эле мааниге ээ эмес. Бул кичинекей эле нерсе деп ойлошуңар мүмкүн, бирок керектүү маалда ал эки чоң нерсени чечип койчу нерсе болуп турат. Андыктан бардык нерсе маанилүү. Ар бир убакыт, ар бир секунд. Биз азыр Кудайга шүгүр мына ушул жерде Меккеде жүрөбүз. Кереметтүү болгон Мекке шаарында, Баладул Аминде, тынчтык болгон шаарында. Анан ушул жакта жүрүп, ар бир минут маанилүү чынында. Анткени ушул жерде туруп бир жолу субханаллах деп айтып койсоң, 100 000 эсе көп соопко ээ болуп атасың. 100 000 эсе. Бул 100 000 деген эмес. Эсе дегенде максат, мисалы сиз бир жыл бою ушул жерге намаз окусаңыз, анда 100 000 жыл бою намаз окугандын соонуна ээ болуп атасыз буйруса. Ошондуктан орун, убакыт бардыгы маанилүү. Көпчүлүк адамдар ойлойт, мен азыр телефондо олтурам, 4-5 саат убактым ушуга кетип атат. Мындай жашоодо эч кандай өзгөрүү болбой эле, мен жашоодо эч нерсеге жете албайм деп ойлойт. Бирок ал андай эмес. Анткени адам бир күн болсо бир күн келип кой. Мен жашоомду өз нугуна келтирбесем болбойт. Жашоомдун чемпионуна айланайынчы дейт да. Албетте марафондо адам мисалы жарыша турган болсо, чуркап бир 40 километрге же бир дистанцияга, аралыкка бара турган болсо, марафондо негизи биринчи орундук мааниге эмес. Анткени ошол жолдун өзүн басып өтүү маанилүү, туурабы? Бирок эгерде биз биринчи орундукка умтулсак, бардык жактан биринчиликке аракет кылсак, анда эмнеге болбосун, туурабы? Жакшылык иштеринде болсун, окууда болсун, спортто болсун, бүт тармактарда неге биз биринчиликке умтулбашыбыз керек? Туурабы? Ошондуктан бардык нерседе жеңүүгө мүмкүн. Бардык нерсе биздин эркибизге карата болот. Буйруса, ушул YouTube каналыма катталып кетиңиздер. Бул жакта мен өзүмдүн ойлорум менен, пикирлерим менен бөлүшүп турам. Андыктан катталганды унутпаңыздар. Эгерде видео жакса, лайктан басып кетиңиздер, жана башка бирөөлөргө дагы бөлүшкөндү тоже унутпаңыздар. Ошол жака келгенге Кудай Таалам ар бириңиздерге насип эткен болсун. Ким мени азыр ушул жерде көрүп аткандардан болсо, бул жака мен эң эле кыялданган нерсемдин бири ата-эне менен келип отурам. Эгерде буга чейин ушулку жылдын эсебинен январдын айында келинчегим экөөбүз биринчи жолу өмүрүмдө биринчи жолу келген болсом, анда ага чейин 3 жыл мурда ата-энемди алып келгем. Ата-энемдин өзүм бул жака жөнөткөм, чоң энемди кошо. Былтыркы жылдын эсебинен менин экинчи ата-энем бул келинчегимдин ата-энеси, кайната кайненем. Алар дагы октябрь айында ушул жака келишкен. Эми кезек келип отуруп, баардыгыбыз биргеликте ушул жактабыз. Эки ата-энем тең бул жакта. Бул жакта операторум да кошо, келинчегим дагы. Анан мени санаганда 7 адам болуп ушул жака келип отурабыз. Жана баардык чыгымдар менин мойнумда. Башкача айтканда, ушул жактагы кичи расходдор болсун, ушул жака келип кеткендин жолу, отель болобу, тамак ашы болобу, баардыгы менин мойнумда. Ошого аябай сүйүнүп отурам. Неге? Анткени ата-энеңдин дубасын ушул жерде алуу мындан өткөн бактылуу адам жок да. Менден өткөн бактылуу адам жок. Анткени ата-энесин дал ошол жерге Каабага алып келгенге Кудай Таала мага возможность, мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол нерсе болбосо эле, эгерде аракет дагы болбогондо. Анткени алма пыш, озма түш деген нерсе жок бул дүйнөдө. Бул дүйнө себептердин дүйнөсү, достор. Бул дүйнө себептердин дүйнөсү. Эгерде Кудайым сизге насип эткен болсо, бир окуяны айтып берейин ушул жерден. Негизи жалпы жаныбарлар дүйнөсүндө көзү сокур дагы жыландар болот экен. Элестетиңиздер, көзү сокур жыландар болот экен. Көзү азиз, көзү көрбөйт. Бирок алар оозун ачкан убакытта кадимкидей баягы жамбашы күйгөн светлячоктор бар эмес, билесиздерби? Анан ошол сыяктуу жыландын оозун ачканда караңгы убакыт келгенде оозунан жарык чыгат экен. Билесиздер, жарыкка кимдер умтулат? Бул албетте ошол чымын-чиркейлер жана башкалар. шайтан көпөлөктөр кыскасы
алар ошол жарыкка умтулат. Анан барат дагы оозуна кирген убакта кадимкидей чайнап жутуп коет. Мындайча айтканда, именно ошол жылаандыкын алма пуш, оозума түш десек болот. Бирок мындай нерсе, ошондой көзү азиз болуп турган абалда дагы Кудай Таала анын ырыскысын кемитпестен, аны ачка калтырып, ошол бойдон өлтүрүп койбостон, ага дагы ырыскысын берип атат. Эртең менен куш уядан учкан убакытта ырыскы издеп жөнөгөндө ал сөзсүз ырыскысы менен кайтып келет. Бирок ал сыртка чыкпаганда ырыскы келеби эле ага? Жок, ырыскы келбейт эле. Ошол сыяктуу биз дагы бул дүйнөдө себептер ааламындабыз. Себебин кылган чакта гана анан бизге ошол нерсе насип этет, буйруйт. Ошондуктан достор, эгерде сиздер дагы жакындарыңыздарды, ата-энеңиздерди, бир туугандарыңыздарды ошол жерге алып келүүнү эңсеп, бардык чыгымдарды өзүм көтөрөйүн, алардын дуасын алып калайын. Ошол жерде, ушул ыйык жерде каалаган максаттарым, кыялданууларым ишке ашсын деген болсоңуздар, анда жашоонун чит коду деп коеюн. Жашоону түп тамыры менен 180 градуска өзгөртүүчү нерсе бул жалгыз дуа. Жалгыз дуа. Эгерде биз дуа кылсак өзүбүзгө өзүбүз, анда кабыл болушу мүмкүнбү? Мүмкүн, эгерде сиз такыба, жакшы жашоодо жашап аткан болсоңуз, таза жашоодо. Бирок мусулмандын мусулманга кылган дуасы сөзсүз кабыл болот. Айрыкча атанын баласына кылган дуасы. Эгерде жакындарыңыздардан айрылып калган болсоңуздар дагы ошол жерге келип, алардын атынан ибадат кылып, алардын атынан умра малдарын өтөй турган болсоңуздар, аларга дагы сообу жетип турат, алар дагы ошол жактан ыраазы болуп турат. Андыктан эгерде кимде мүмкүнчүлүк, убакыт бар болгон болсо, сөзсүз түрдө ата-энеңиздердин көзү тирүүсүндө ошол амалдарды жасап аракет кылып калыңыздар.